Казакстан менен Италиянын ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнүн Борбордук Азия жана жалпы Европа үчүн мааниси чоң. Азыр байыртадан бери эки континентти бириктирип турган Улуу жибек жолунун тармактары кайрадан жаңыртылып жатат. Буга Казакстандын президентинин жакында Италияга болгон иш сапары далил, дейт экономист Сапарбай Жобаев. Серепчинин айтымында тоо кен жана энергетика тармагы тараптар үчүн кызматташуунун негизи болуп саналат. Өлкө пайдалуу кендерге бай жана аларды эски континентке жеткирүүгө даяр. Ал эми Италия өлкөсү чийки затты кайра иштетүүгө жана энергиянын альтернативдүү булактарын өнүктүрүүгө инвестиция салууга ниеттенүүдө. Маселен, сапардын алкагындагы расмий жолугушууларда кол коюлган эки тараптуу келишимдердин басымдуу бөлүгү каржы, инвестиция жана энергетика тармагына багытталган. Максат өз ара сооданын көлөмүн 20 миллиард долларга жеткирүү. Экономикалык чөйрөдө гана эмес, маданият, туризм жана башка тармактарда да кызматташтыкты өнүктүрүүгө түрткү болот. Экономикалык дамууну бир калыпта уктап туруу, аны дамытуу маселесинде экономикалык өнүгүүнү бир калыпта кармоо, аны өнүктүрүү маселесинде Борбордук Азия республикаларынын борбордук жолунун мааниси артты. Бул эл аралык Транскаспий багыты. Ошондуктан Италия өзүнүн эле эмес, бүткүл Европанын кызыкчылыгы үчүн Борбордук Азиянын энергиясына жетүү максатын чечкени жатат. Албетте, биз мындан бир гана энергетикалык ресурстарды эле эмес, башка тармактарды да биргелешип пайдалануубуз керек. Биринчиден, алардан өндүрүш тармактарына инвестиция тартышыбыз зарыл. Пайдалануубуз керек. Ең бірінші бізге инвестициялар өңдеуші салаларға керек.